Мамиле куруу. Балдарыбызга ыраазычылык билдирсек, алар өздөрүн баалуу сезишет. Окуусунда балдарымдын жетишкендиктерин текшерип жана аларды багыттап туруу менин жоопкерчилигим деп кабыл алчумун. Жылдар бою бардык класстарында аларга колдоо көрсөтүп, алар менен мектеп жолун чогуу бастым. Билесиңби алтыным, мен сенин окууңда жасаган аракетиңди абдан баалайм. Үй тапшырмаларын жасаганың мени абдан кубандырат. Сенин мектепте кылган аракетиң жыйынтыгын берип жатат. Бирок алтыным, сен бир нерсени билип жүр. Мен сени жакшы окуганың үчүн гана сүйүп кабыл албайм. Сен менин кызым болгонуң үчүн, Кудайдын бейнесинде жаратылгандыгың үчүн чексиз баалуусуң. Ошондуктан сүйөм жана кабыл алам. Байкадыңарбы? Мен кабыл алуу жана баалоо тең салмакта болушу керек экендигин түшүндүм. Эгер бирөөнү кабыл алууда чектен чыгып кетсеңер, ал туура эмес иш кылууга түртүшү мүмкүн. Эгер силер баалоого чоң маани берсеңер, анда ал көргөзмө жашоо образына өтүшкөн ишкерлик жашоо образына алып барат. Бизге кабыл алуу жана баалоодо тең салмактуулук керек. Ыраазычылык билдиргенде, мисалы, кире бериште шыпырганың үчүн рахмат Шон. Бул кылганыңды абдан баалайм. Эми калганында бүтүрүп кое аласыңбы деп? Мен эмне кылышым керек эле? Мен балдарымдын туура кылып жаткан иштерин байкап, ыраазычылыгымды билдиришим керек эле. Келли, кийимдериңди кир жуучу себетке салып койгонуң үчүн рахмат. Апаң муну көрүп абдан ыраазы болот. Балдарыңарды байкап тургула. Балким кээде мамилесин баалаш керек. Балким алар кайсы бир жерден бирөө менен мамилелешүүдө сабырдуулугун жоготуп койду дейли. Бирок туура жооп бергенге кудурети жетти. Ошондо, Хизер, сенин жооп кайтарганыңа мен баа бердим. Сен туура мамиле жасадың, азаматсың. Мен сени абдан сүйөм. Ушул үчүн сага чоң рахмат. Жана кээ бир учурда, кандай десем, алардын кылган аракетине баа бериш керек болот. Келгиле аны түшүндүрүп берейин. Менин 3 улуу балдарым бардык жерде эң мыкты окуучулардан болуп бүтүштү. Алар облустук, мамлекеттик жана башка дээрлик бардык илимий таймаштарда жеңишке ээ болушту. Ал эми 4-чү кызым болсо, ал илимий таймашка абдан катышууну каалаган. Анткени облуска андан кийин штатта барууга бир нече эс алуу күн берилет. Бирок ал көп эмгектенгенине карабастан тандоо турунан өтпөй калды. Ошондо мен ага, алтыным, мен билем. Сен бул сынакка катышкың келген, бирок болбой калды. Мен сени түшүнөм. Бирок алтыным, мен сага атаң катары бир нерсе айткым келет. Бул илимий долбоорго жумшаган күч аракетиңди абдан баалайм. Жана мен сага мындай дегим келет. Ушундай аракетиңден жазба, ошондо сен дүйнөгө өз салымыңды кошосуң. Көрдүңөрбү? Мен анын ошол кылган аракетин көрүп, ыраазычылыгымды билдирдим. Кээде алардын көргөн натыйжасын, кээде мамилесин, кээде аракетин баалашыбыз керек. Бирок бир принцип бар. Балдарыңардын туура иш кылганын байкап, ыраазычылык билдиргиле. Эгер силер бизнесмен болсоңор, жумушчуларыңардын жакшы иштерин байкагыла. Жана кадам жасап, ыраазычылык билдиргиле. Ошондой кылсаңар, силер мамилеңерге тоскоолдук эмес, көпүрөөк урасыңар.